BBC Нарын шаарында бүгүн биз төбө чачты тик тургуза турган кыздардын окуялары тууралуу кененирээк баяндайбыз. Зордук зомбулукка, коркутууларга анысы аз келгенсип укугу корголбой түрдүү басымга кабылган кыздардын тагдырлары тууралуу баяндайбыз. Алардын арасында жашы жете элек өспүрүмдөр дагы бар. Сиз BBC'нин сапар берүүсүн көрүп жатасыз. Аны мен Мерим Айныкеева алып барам. Эфирде аягына чейин көрүңүз. Закрытая болуп калдым. Эркектерден ушундай отвращение болуп калдым. Жада алсак өзүм атамды көргөндө бүгүн бир башкача чувствовать турду. Сокпот эле ушинтип кетирбейин да негизичи. Ушу аял бар экен, кичинекей балдары бар экен. Ошону менен эле калдык. Мен катуу эле стресске түштүм. Мындайды өмүр көргөн эмесмин. Эч качан милиция деген зордукту жаба албайт. Бул мындай өзү да мындай өзүн мындай кандай айтсам жаман эле кылмыштардын арасына кирип атпай кантип эле жаап салмак эле. Кыздын денеси жансыз деди. Анан кандай болгонун билбей эле туруп бердик да. Нарын шаары мыйзамсыз жашаган бир шаардай болуп калып атат да. Үрөйдү учурган, ойго салган чуулуу окуялар, акыйкаттыкты таппай жүрөм дегендердин арыз муңу бизди тоо койнундагы Чакан шаарга алып келди. Былтыр эле Нарын шаарында Балдар укугун коргоо лигасы Акыйкатчы институту менен жүздөгөн киши катышкан сурамжылоо өткөрүп, кенеде шаарда жүрөктүн үчүн алган кылмыштар бар экенин ашкерелеген. Укук коргоо органдары ошол иштерге укуктук баасын бердиби? Эгер чара көрүп, күрөшүп жатса, зордукталдым дегендердин саны эмнеге азайбайт? Башка кыздар зордуктоонун курмандыгы болбосу үчүн эмне кылуу керек? Алдыда бул суроолорго жооп издейбиз. Мен бул жака окууга келгенде биринчи курс элем. Жана кубаттуу балдар менен таанышкан болчубуз. Алар менен мамилебиз дос катары болчу, карындаш катары болчу. Эч кандай жаманчылыгы жок. Бизге мамилелер жакшы эле балдар болчу. Анан бир күнү эле чалып калды. Бүгүн менин туулган күнүм болчу, келип конок болуп кеткиле деп. Кечки саат 10-11 чамасы болчу. Кеч болуп кетти окшойт, эртең деле куттукташып коелу. Эртең күндүзүрөөк жолугуп коелу десек, жок, бүгүн чакырып атам, бүгүн конок болуп кеткиле деди. Гүлдана Нарындагы окуу жайлардын биринде башка шаардан келип окуган студенттердин бири. Сыртына караганда бир калыпта жүргөн жоош кыздын ичинде кайнаган окуя жатат. Аны жакындары, түгүл ата энеси дагы билбейт. Гүлдананын мындай болуп түп тамырынан өзгөрүшүнө ошол таанышынын туулган күнү себеп болгон. Мейли деп макул болдук дагы, жарым саатка жетпей машинасы менен келишти үй жака. Бизди салып кетишти. Бир жерге алып барышты дагы. Ага чейин үйдөн сүйлөшкөндө мен сураган болчумун, кимдер бар, кимдер конок күтүп атасың деп. Сен дос балдарым, алардын жошкалары менен бар дешкен. Барсак эле 3-4 бала жүрүптүр. Карап туруп айттым, кыздар бар деп эдиң беле кана деп десем, мен карап күлүп туруп, азыр келишет кыздар деп коюшту. Анан деп күтүп отурдук, келишкен жок. Анан туулган күн кадимкидей эле өттү. Куттукташып. Кечеде кыздардан Гүлдана курбусу менен гана болгон. Андан башка 7-8 бала барган. Анын ичинен экөөсү гана алардын таанышы болчу. Туулган күн сыйра, шарап менен өтүп, аягында баары мас болуп калышат. Түнгү саат 1ге чукулдап калган маалда кыздар үйүнө кетүү керектигин айтканда, балдар унаасына салып кыздарды үйүнө эмес, башка жакты көздөй айдап жөнөшкөн. Ушу жол менен кеттик. Бул жака эмнеге бартабыз деп сураганда, бирөөнү күтүп атканбыз, ушул жака келмек, кайра эле кетебиз, туруп туралычы деди. Анан берки чочумалдар кайсы жактан кошулду сенин? Андан кийин могу остановка жака келип токтодук. Ушул жактан бирөөнү күтөбүз дешти. Анан күттүк, анан биркеден кийин 2-3 машина келип токтоду дагы. Булар кимдер десек, ушу дос балдары болуп экен.
ошентип эле балдар көбөйүп кетишти. Анан качан кетебиз дедик. Азыр кетебиз, мына азыр мына деп убакытты созо беришти. Бизди жеткирип коюп да ошо өзүңөр отура бергиле деп дагы айтып койду. Азыр кетебиз чогуу эле деп дагы коюшту. Саат канча эле? Саат 1ден өтүп калган 1,5 мындар чамасы. Ушул жакта бир 1 саат 2 сааттай туруктук. Андан кийин эмне болду? Кайсы жака бардың? Андан кийин ошо подругамды башка машинага салып, ушул жак тарапка бир айдап кетиптир. Күттүм. Мындай эле кетиштип азыр кайра кайрылып келет го. Келген жок, андан кийин эле ошондон кийин эч нерсе эсимде жок. Мен болсо сыймактуу баланын үйүнөн эртең менен көрдүм. Эртең менен ошол жактан Ооба. Сен билесиңби ага чейин эмне болуп ал жака барып? Ага чейин жок, эчтеке эсимде жок. Болгон соң бир бөлмөдө жатыптырбыз. Сол жагымды карасам, ошо деп өзүн тааныштырып аткан бала жатыптыр, сол жак капталында. Аябай башым айланып, жүрөгүм айланып кыйналдым дагы. Тура албай калдым ордумдан. Жанымдагысы издедим, ал какта деп, ал кетип калган деп коюшту. Туруп эле качып жөнөдүм. Качып жөнөп трассага чыктым дагы. Такси менен үйгө келдим. Жуунуп тазаланып, эч кимге эчтеке айткан жокмун. Эч ким менен да сүйлөшкөн жокмун. Ошойдон эле ичимде сыр болуп калса деген ой менен жата бердим да, коркконуман. Ата-энем менен да сүйлөшкөн жокмун ошол убактарда. Аябай депрессия болуп. Сен өзүңдөн ошо зордукталган белгилерди кантип мындай биле алдың? Шымым ичи кан болуп калыптыр. Буттарым, санжактарым кокаласы кетпей жүрдү бир топко чейин. Эч кимге көргөзгөн эмесмин, эч кимге айткан эмесмин. Гүлдананын айтымында туулган күнгө чогуу барган жанындагы кыз эртең менен шаар сыртындагы бактардын арасынан ойгонгон. Ал аны чогуу жеткирип барган Жолдошбек аттуу бала тарабынан зордуктоого кабылганын айткан. Бирок курбулар бул тууралуу дароо милицияга билдиришкен эмес. Окуя болгондон кийин 20 күндөн соң Гүлдана арыз менен Нарын милициясына барат. Бирок окуядан бир топ өткөндүгүнө байланыштуу аны далилдөө кыйынга туруп каларын тергөөчүлөр айтып, бул тууралуу жакындарың дагы билип калышы мүмкүн дегенде Гүлдана оюнан кайтат. Жок, анда ата-энеме билинсе арыз жазбайман да, эчтеке кылбайм, арызымды артка алам дедим. Сен жакшылап ойлонуп көр деп жакшы эле айтышты. Ооба, ойлондум деп ошойдон арыз. Эркектерден ушундай отвращение болуп калдым. Жада калса каникулда үйдө жүргөндө байкемди, өзүм атамды көргөндө билбейм, бир башкача чувство болуп турду. Жек көрүндү, карап алардычы. Аябай катуу коркуп калгандыктанбы, билбейм. Негизи Кыргызстан боюнча бизде өспүрүмдөр жана жаштардын ортосунда ушундай рекетчилик көйгөй бар деген маалымат бар. Бирок эң көйгөйлүү область бул Нарын областы болуп атат, өзгөчө Нарын шаары. Анан бизге 2 жылдан бери аябай көп арыз түштү да. Анан биз омбудсмен менен биргелешип, ошол омбудсмен институту менен биргелешип, Нарын шаарында атайын изилдөө өткөзгөнбүз. Анын ичинде 700 өспүрүм балдар жана жаштарды аябай терең интервью өткөзүп, мониторинг өткөздүк. Анан жыйынтыгы чын эле ушул Нарын шаары акыркы жылдары аябай криминалдашкан шаар болуп кетти деген биз жыйынтыкка келдик. Себеп деген өспүрүм балдар дагы, ушу жерде жашап аткан жаштар дагы айтышат, биз ишенбейбиз милицияга, биз өзүбүздүн коопсуздугубузду коргош үчүн биз милицияга кайрылбайбыз. Себептен кайрылсак маалымат деген кайрадан ошол эле рекетчилик кылган же болбосо кол салган жаш балдарда
ошо маалымат болуп калат, анан кайрадан бизди келип басмырлашат депчи. Негизи ушул Нарын шаары мыйзамсыз жашаган бир шаардай болуп калып атат да. Биз ушул маселени деген дагы эле мындай ушул маселени көтөрөлүк деп атабыз өкмөттүн деңгээлинде дагы. Башкы прокуратура маалымдагандай, зордуктоо боюнча келип түшкөн арыздардын дээрлик көпчүлүгү өндүрүштө эле эки тараптын элдешүүсү менен жабылып калат. Биз Нарында ушундай тосмо арыз менен жашы жете элек өспүрүмдөргө байланышкан эки иштин жабылганын таптык. Өспүрүмдөрдү пайдаланып, жыныстык катнашка жетелеген эки киши тең жазасын алган эмес. Кыздардын бирөөсү 15, экинчиси 17 жашта болгон. Биз алардын ата-энесин бирин Нарынга караштуу айылдардын биринен таап, окуя тууралуу сурадык. Кыздар, жанды кыздар бар экен. Чогуу чаран ошо таанышып, сүйлөшүп, анан тип балдар чакырыптыр да негизичи. Анан чакырып, анан алар тосуштур, булар барышыптыр. Кайра эле жеткизип коебуз деген эмеде кетишиптир да, менин эмем боюнчачы, болушум боюнча. Андан кийин эле 2-3 күн жок болуп кетишти. Аны издеп, кайра айрылышасың телефон чалып, үйгө тура албай койдум. Анан улам телефонун өчүрүп, кайра иштет деп ушинтип атты да. Анан алдап, кой антпей үйгө кел, урушпайм деп атан үйгө чакырдым. Үйгө чакырып келгенде эле уже берки кыздын энеси жака билдирип берип коюптур. Алар келди, үйгө кирерим карап турушкан окшойт да, сразу эле келип бизди салып кетти. Милиция келип салып кетет да? Ооба. Анан ошол жактан эле анан сурак жүрүп, ошондон анан тиги эмеге кылдык да биз. Ким экен, каяктык экен, ошонун баарын тактадык. Анан бүтүн суд экспертке чейин жана Бишкекке чейин бардык. Аякта эле 1 жума жүрдүк. 1 жуманын ичинде араң дегенде ошол нерсе 2 бала табылып, кимдир экеничи ошентип табылышып, анан ошол аркылуу анан милициялар менен кечке жүрдүм да менчи. Сурак кылып, сурак берип. Нурзат эже кыздардын укугу үчүн бир топ күрөшөт. Шектүүнүн бирөөсү ооруканага жатып калып, иш убактылуу 2 айдай каралбай калат. Бул тапта Нурзат айымдын башка дагы түйшүктөрү пайда болуп, ишти аяна чыгарууга чамасы жетпей баштайт. Үйдө дагы жеткинчек 3 баласы бар. Аларды багуу үчүн ишин улантууга туура келет. Тергөөгө улам барганга убактысы дагы жетпей жатканын айтты. Сотто тибелдим негизи эле менчи. Ушунчалык ачуум келди, стресске түштүм, канча деген. Канча жумуштан калдык. Анан отказной жазып бергенге туура келди. Ошентип отказной жазып бердим мен. Анын себеби ошол баланын оорукчандыгы эле себеп болду. Ошону оорукчан экен, колунда эчтеке жок экен, эми семьясы бар адам бала экен ал делечи. Жаш эле экен, бирок семьясы бар экен да. 2 баласы бар, 3 баласы бар ушундай. Окуядан кийин Нурзат айымдын кызы мектептеги окуусун аягына чыгарган эмес. Үйүндө дагы чогуу жашабай, өзүнчө бөлүнүп кеткен. Ал эми жанындагы кыз окуусун Бишкекте улантып жатат. Анын жакындары дагы ишти тосмо арыз менен бүтүрүшкөн. Если бул жабырлануучу өз, например, возрасттагы болсо 18ден асса, например, ал жазалат. Мен бүттүм уга претензия. Если деген андан азыраак возраст болсо, 16дан өтүп калган возраст болуп калса, хоть кандай жазсын, ал жабылбайт. Сразу айтып коеюн. Бул ушундай мыйзам ошондой көрсөтүп койгондо, азыр тем более азыр ужесточение болду. Ушун зомбулук, зордуктоого кичине ужесточение болуп атат, өзүңөр байкасаңар болот. Ошол себептен биз андай учурларда биз деген элдештик алдай албайбыз, эчтеке кыла албайбыз. Только биздин эмебиз ал сотко. Мисалы тергөөчүнүн келгишөзү же бир кандайдыр бир нерсе менен тосмо арызы жок эле, иштер каралбай, узакка созулуп кеткен болсо кандай жазасы каралат? Бизде азыр статистикалык маалыматтарды мындай бере албайбыз дечи, бирок деген мындай биз анализ кылып көрсөк, бизде деген бул азыр Нарын область боюнча андай фактылар аныкталган эмес, что тергөөчү кандай бир иштерди жаап салды деген. Даже тергөөчү жаман ой болуп туруп кылам десе да, үстүндө эмне деген көз бар, эмне деген уюм бар. Ошол себептен бул деген жабылып калбайт. Жөн эле жабылып калбайт.
бизге кыз жазбаган күнү да, например, сиз айтып атпайсызбы, жазбай коюш мүмкүн деп. Кыз жазбаса да, ошол уюмдарда муну бүт бара контролго алып алышат. Любой ушундай. Эми ал уюмдардын милдети эмес деген. Жок, ал милдети болбосо делечи, алар деген азыркы заманда булар деген ушул жакшы нерсе болуп калыптыр да. Булар деген контролго алып элек, любой жерде ушундай болуп калган. Демек сиз нарын милициясы бул жаатта ишти толугу менен биз деген жооп бере алам. Бул боюнча мен өзүм лично деген любой жакка деген айта алам, что нарын милициясы ушундай фактыларды мындай акыйкат менен тергеп атат деп айта алабыз. Мындан 1 жыл мурун Медиахаб иликтөөчүлөр борбору нарында аракетчилик тууралуу резонанстуу журналисттик иликтөөсүндө ашынган бейбаштардын беттери ачылган. Бул иликтөөдөн кийин нарын милициясы бир топ кишиге иш козгоп, камаганын билдирген. Кийинчерээк шаар милициясын жетектеген Алмазбек Жумабеков баш болгон 22 кызматкер криминал менен аралаш болгон деген айып менен массалык түрдө иштен алынган. Ротация менен нарын милициясына жетекчилик башка облустардан келген. 700-дөн ашык биз окуяны чогулттук. Анын ичинде көп учурда мен өзгөчө байкаганым, Нарын шаарында 2 адам бар экен. Алар ушу жаш балдарга аракетчилик көрсөткөн. Анан ошол эле адамдардын тарабынан алар кыз балдарга да кол салышат экен. Ошол мага абдан таң калыштуу болду. Булар деген аракетчилик кылып атканда мындай эч кандай милиция тараптан мындай эме көрбөйт экен, тоскоолдук көрүшпөйт экен, жоопкерчиликке тартылбайт экен. Алар өздөрүнүн абдан ишин ишет экен, билгенин кылышып, анан алар кыз балдарга да кол салышат экен да. Анан кыздардан дагы биз интервью алганда ошону да байкадык. Алар 2 адамдын атын улам эле айтып атышты да. Ушул 2 адам бизге мындай коркунуч алып келет, кол салат бизге деп коркобуз. Милицияга дагы ишенбейбиз, себеби милиция муну ушулардын кылган иштерин жашырып коет деп. Бул жакта реформа аракеттери болгону менен шаардын жаш тургундары атагы чыккан бейбаштар дагы деле жоопко тартыла электигин айтышууда. Эми Нарын шаарды 100% коопсуздуу шаар деп эсептей албайм. Анткени деген мен көп эле окуяларды угам, кыздар менен болгон окуяларды насчет этих, не только насилий, а артынан преследование, например, өзү каалаган ответ укпаганда преследованияларды деп уккам, или мындай алдап таанышып, там домогательстволор деп уккам. Мындай 100% коопсуз деп эсептей албайм. Анан ошондой окуяга кабылган кыздар укуктарын милиция тараптан жакшы эле коргой алышат? Жок, коргой алышпайт, потому что ал кыздар коркот. Ал кыздар деген не только ата-энесин айткандан, алар подружкаларын айткандан да коркот. Эгерлер подружкаларын айтат, подружкалар башкаларга айтат. Анан эгер ошол сөз кайра ошол домогательге жетип калса, ал домогатель барып алардын артынан угрожать этет. Ошондуктан кыздар коркот. Коркутуулар, басым болуп турат деген сыяктуу сөздөр айтат да. Анан көп кыздар жашырат дейт. Сиз ошону байкайсызбы чөрүңүздө? Байкайм. Көп эле кыздар бар болчу, алар азыр менин жанымда эмес, конечно. Анан алардын баарын айта албайм. Бул боюнча мындай ачык эле милиция менен күрөшөбү жакында? Ошо негизи милицияларга деле көп кармалбайт го дейм. Эмнеге андай? Жашырынып жүрүшөт. Алар жашырынып жүрүшөт. Азыркы учурда көп эле болуп атат. Зомбук көп болуп атат. Неге мындай ачык айтып чыгатчыбы ошолор? Кээ бирөө ачык айтып чыгат, кээ бирөө жашырып коет атат. Неге жашырып атат деп ойлойсуз? Уят болбош үчүн деп, кээ бирөө ата-энесин уят кылбаш үчүн деп. Сен кичинекей кезиңден бери Нарында жашайсың, э? Бул жакта мындай балдар Ооба, алар убагында укканбыз, бир 10-класстарда укканбыз. Ал мындай нерселер ооба болгон. Алар эмне кылат мисалы? Алар эми биринчи кадимкидей эле ошо подкат кылат, сен ошого повод берип койсоң, анда бул ошондой кыз экен деп колдонуп кетет алар. А сен жок деп родительдериңди салып ушинтип типа айтам деп ушинтсең, анда алар сага жолошпойт деп ойлойм. Анан мындай милиция тараптан деле укуктар корголобу бардык жактан эле? Көбүнчөсү кайрылбайт болуш керек милицияларга. Неге? Анткени ошо бала тараптан дагы коркутуулар болот да, өлтүрүп кетем, аминтип кетем, тинтип кетем деп.
биз Нарын шаарынын жаш тургундарына Нарын сиздер үчүн коопсуз эле шаарбы деген кыска сурамжылообузду жүргүздүк. Анда өзүңүздөр көргөндөй эле айрымдары бул жакта болуп жаткан зордук зомбулукту ачык эле айтып берип жатышты. Ал эми айрымдары жүздөрүн жашырып, артты карап, аттарын атабай айтып берүүгө макул болушту. Ошондой эле камераны көрсөк ачып, бирок бизге келип эгерде биз бул тууралуу ачык айтсак, эртең өмүрүбүзгө коркунуч келет деген дагы кооптонууларын билдирип жатышты. ИИМдин берген маалыматында зордуктоо фактысы өткөн жылга салыштырмалуу азайган эмес. Тескерисинче, былтыркыдан көп. 2022 жылы 188 кылмыш иши катталса, 2023 жылдын 7 айында эле бул сан 193 түзгөн. Зордуктоо фактысы 2 айда толук тергелип бүтөт. Кылмыш жазасы 8 жылдан 15 жылга чейин берилет. Мындан 4 ай мурун Нарындын Орто Нуру айылында үрөй учурган окуя катталган. 7 жашар секелек кыз мектепке кеткен боюнча үйүнө кайтпай калган. Окуя болгон күндө кечке маалда күйгүм кирип калган убакта ошол группага жазып калышты. Ошол кызыбыз жок болуп атат депчи. Ошондо издеп баштадык. Издеп баштаган мезгилде эле ошол айылдын эли бүт көтөрүлдү, ага чейин ата энеси издептир. Анан ошол өзү тетиги өйдөрөөк жакта жашайт. Анан ошол жака машина менен издеп, ар бир курайды, арыкты, аң чөнөктүн баарын издеп баштаган мезгилде эле машинанын баары ылдый чыгып баштады. Көрсө ушул жактан табылып калыптыр да. Ошол кыздын жансыз денеси ушул жерде болуп калды. Мына ушул үйдүн ичинде болуп калды да. Окуя болгондон кийин эле облустун ички иштер башкармалыгы шектүү катары ошол эле айылдын 64 жаштагы тургунун кармаган. Кыздын денесинде зомбулуктун белгилери болгон. Шектүү күнөөсүн дароо эле мойнуна алган. Менимче ушул тоодон түшүп келаткан бирөөлөр көрөт дагы ошол киши менен кыз ушул жакта жүргөн, ушул үйдүн эшигине кирип бараткан дейт. Анан бул үй менимче бек, анан ошол үйгө жооптуу ошол киши да. Бул киши өзү свободно кире алат бул үйгө. Жок, ал киши мындай шек санатчу эле ушул нерсе? Жок. Ал киши механизатор болчу. Масса абалында болду. Анан ал кишиден эч ким күткөн эмеспиз. Окуя болгондон кийин кылмышкердин үй бүлөсү айылдан дароо көчүп кетишкен. Азыр анда-санда келип турары айтылды. Андан бери бир нече соттук отурумдар өтүп, кылмышкерге 12 жыл эркинен ажыратуу чечими жакында эле кабыл алынды. Ансыз дагы күйүткө батып турган ата энени, туугандарды бул чечим бир топ эле нааразы кылгандай. Моргто баргандан баштап эле башынан катышып жүрөм. Аябай эле негизи мыкаатчылык менен өлтүрүлгөн бул чындык. Тергөөгө да катыштык, экспертизанын жыйынтыгына да катыштык. Баары ошол киши кылган, толук сотто мойнуна алды. Аны мойнуна алды. Анан соттун чечими туура эмес чыгып калды да. Мен ошого нааразы болуп калдым да. Тоо урдаганда эле, мисалы 10 жылга берип коюп атпайбы. Телефон урдаганга деле 10 жыл берип коюп атат. Анан бул 11 ай, 4 ай деп берип койгондо нааразымын да. 11 жыл 4 ай. 11 жыл 4 ай. Мен ошого аябай мыйзамга нааразы болуп калдым да. Сураганыңызда мунун себебин эмнеге түшүндүңүз? Биз өмүр бою сураганбыз, неге соттон өмүр бою берсин дегенбиз. Баары тең эле өмүр бою берилет деп аткан. Анан соттун чечимине келгенден кийин, бул жашына карап, анан тиги 60 жаштан өйдө өмүр бою кесилбейт экен деп. Муну эмне бапестеби мындай мыкаатчылар. Күтүлбөгөн жерден мончоктой кызынан ажырап калган ата эненин абалын айтпасак дагы белгилүү. Алардын тынчын алгыбыз келбей, соттук отурумдарга катышып, окуяга тыкыр көз салып турган туугандары менен маектешкенибиздин дагы бир себеби ушул. Окуя бир эле үй бүлөгө эмес, бүтүндөй бир айылга чоң сокку болду. Андан кийин кыштакта арак сатуу токтотулуп, жаш балдарды жакындарынын коштоосу менен жүрүп калганы айтылды. Ал эми башталгыч класстын окуучулары атайын унаа менен мектептен үйгө жеткирилип жатат. Ошо жыйналыштарда айтат ата энелерчи, биз кооптуубузбу, биз коркобузбу, биз бир айылда туруп ушинтип коркуп жашайбызбы деген сөздөрдү угам да. Биздин эркектер кайдасыңар? Биз кандай жашайбыз? Биз коркпой жашашыбыз керек эле да. Дейт да, айымдар айтат да. Азыр айылдагы ушу ээн үй көбүнүн үшүн алып, жамандыктын, каратактын символу болуп калгандай.
алар мындай күрөшүүгө даярсыңбы ушул нерсе менен аягына чыкканда? Кыздарга бир кайрылуум бар. Аларга шембөлөрүн каалайм. Особенно биринчи курстун кыздарына айтам. Биринчи курска көп келишет, айылдан көп келет деп. Ошолорду көп менен бошоткон балдар. Böyle мен сыяктуу ошол элимни дейт, элипсамны дейт, же ата-эненин укпасын, туугандардын укпасын деп иштерине катып жүрбөңүздөр. Кантип күрөшүп, кантип жеңейин деп атасың эми бул нерсени? Кандай пландарың бар келечекте? Күрөшкөндө ошо ишти аягына чыксам дейм. Ошо балдар өз жазаларын алса дейм. Ошондо мен жеңилдеп калдым. Бул көп нерсени көрдүм, туура түшүн, жаман көрбөйбүзүн айткандарды. Мындан кийинкисин түз, өзүң каалаган нерсеңе жеткидей болуп, мындай жакшынакай жүр деп ойлотом. Жакшы ой, жакшы тилектин баарын айттык. Ошунча айттык деп кетирдим кишиге. Азыр ата-эне эмес, бир туугандардын деле күйүтү ичине батпай турат да. Алар эмне кылаарын билишкен жок. Анан ошол кылган күнөөсүн жазасын алса деген ойдо болуп турушат да. Жаза негизи күчтүү эле болуш керек болчу. Бул эми өспүрүм. Бул берүүнү даярдап жатканда Нарын милициясы зордуктоого тиешеси бар деген адамдын бирин кармаганын BBC-ге тастыктады. Ал адамдын ысымы буга чейин Балдар укугун коргоо лигасы Нарындагы өспүрүмдөр арасында жүргүзгөн сурамжылоодо бир нече ирет аталган. Атүгүл биз Нарынга барганда дагы ал шектүүдөн жапа чегип жатам деп анонимдүү түрдө кайрылгандар дагы болгон. Окуянын жүрүшү тууралуу мындан ары дагы сиздерге кабарлап турабыз. Сиз BBC-нин сапар берүүсүн көрдүңүз. Бизди YouTube каналдан BBC Кыргыз деп издеп, ой пикир калтырсаңыз болот. Эфирди мен Мээрим Айникеева алып бардым. Көрүшкөнчө.